Саламатсыздарбы? Кайрадан көрүшүп турганыма кубанычтамын. Сиздер менен мен психолог Сейил Калдыбаева. Бүгүн биздин келечегибиз болгон, биздин жыргалыбыз, биздин кубанычыбыз, биздин жашообуздун маңызы болгон балдарыбыз жөнүндө сүйлөшөбүз. Келиңиз, алгач бир суроого жооп бериңизчи. Сиз күн сайын балдарыңызга кандай сөздөрдү айтасыз? Бир аз ойлонуңуз. Мен ишенип турам. Биз көбүрөөк позитивдүү сөздөргө караганда бизде негативдүү сөздөр оозубуздан каалайбызбы, каалабайбызбы атырылып чыгып турат да. Мисалы, мен азыр айта турган болсом, көп эле буга чейин тренингтерди өткөрүп жүрөм, анан мындай суроо берем да. Балдарыңыздарды кантип мактайсыңар, кантип шыктандырасыңар деген суроо бергенде, көп болсо эң көп дегенде 16 сөз табышат. Биз дайыма колдонгон азаматсың, менин акылдуу балам, балапаным, сен кыйынсың, сенин колуңан келет деп барып туруп, анан биздин тизмебиз бат эле токтоп калат да. Анан мен айтам, эми балдарыңарды кантип урушасыңар десем, анда баардык апалар каткырып күлүп калышат. Эгер мен азыр балдарды кантип уруша турганыбыз тууралуу тизме тизе турган болсом, анда доскага же кагазга батпай калат деп күлөбүз. Анткени биздин оозубуздан ар кандай балдарыбыздын гендерин кесе турган, балдарыбыздын жаңыдан каты элек жаңыдан чыгып келаткан канаттарын кырка турган, жан дүйнөсүн талкалай турган сөздөрдү биз байкабай эле ачууга алдырып айтып алабыз. Ошондуктан бүгүнкү берүүбүздө биз балдарды шыктандыруу жөнүндө сөз кылууну туура көрүп турабыз. Анткени биздин оозубуздан кандай сөздөр чыкса балдарыбызга карата, ошол балдарыбыз ошол сөздөй болушат. Ошол нерсени унутпаңыз. Биздин сөздөр, биздин деги эле оозубуздан чыккан сөздөр сөзсүз түрдө биз каалабайбызбы, жокпу, бул сөздөрүбүз материалдашат. Жакшы сөз айтсаңыз жакшы нерсе болот, жаман сөз айтсаңыз сөзсүз түрдө жаман нерсе болот. Биздин сөздөрүбүз кадимкидей эле күчкө ээ. Ошол себептен биздин оозубуздан, өзгөчө ата эне катары, биздин оозубуздан кандай сөздөр чыгып атат? Күн сайын ошол нерсеге көзөмөл кылып, сөздөрүбүзгө анализ кыла турган болсок, же болбосо чыккан сөздөрүбүздү диктофонго жаздырып туруп, кечинде кайра уга турган болсок, ишенип коюңуз, кээ бирөөбүздүн төбө чачыбыз жөн эле тик турушу мүмкүн. Анткени биз өзүбүз байкабай эле балдарыбыздын жан дүйнөсүн жабыркаткан сөздөрдү айтып алабыз. Мисалы, мен айтпасам деле азыр өзүңүздөр мындай ойлонуп көрсөңөр, жөнөкөй эле өлүгүңдү көрөйүн, талаада калгыр, сен адам деле болуп жыргатпай калдың, сен ушул кейпиң менен эчтекеге жетпейсиң. Дагы кээ бир сөздөрдү мен айтууга чынында оозум барбай турат да. Эгер биз ошентип айтсак, анда балдарыбыз сөзсүз түрдө ошол нерсе болот. Бирок шыктандыруу сөздөрүн айтсак, анда ишенип коюңуз, шыктандыруу сөздөрү бул кадимки эле сыйкырдуу сөздөр. Эгер сиз шыктандырууну үйрөнүп алып, ошол шыктандырууну күн сайын балаңызга 3 маал тамак берген сыяктуу эле шыктандыруу сөздөрү менен күн сайын жан дүйнөсүн азыктандырып турсаңыз, анда сиздин балаңыз болуп көрбөгөндөй сиздин көз алдыңызда өзгөрөт. Шыктандыруу сөздөрү деген эмне? Шыктандыруу менен мактоонун кандай айырмасы? Биз мактоо менен шыктандырууну алмаштырып келебиз да. Мактоо менен шыктандыруунун чоң айырмачылыгы бар. Мактоо кайсыл учурда айтылат? Качан гана биздин балдарыбыз жакшы жыйынтыкты көрсөткөндө гана биз мактайбыз. Эгер балдарыбыз мектептен 3 алып келсе, 2 алып келсе, биз мактай алабызбы? Балким 1-2 жолу эч нерсе эмес, мен деле 2 алгам, окуучу 2 алат, окуучу 3 алат, боло берет деп коюшубуз мүмкүн. Бирок ал дайыма 2-3 алып келе берсе, биз аны мактай албайбыз да. Бирок биз мактоонун ордуна эмне кылсак болот? Биз мактоонун ордуна шыктандыруу деген куралды колдонсок болот. Шыктандыруу бул мактоодон айырмаланып, бала эч кандай жыйынтык көрсөтө электе, бала биринчи кадамдарын там-туң шилтеп атканда эле биз баланы шыктандырсак болот. Ой, азаматсың, бир кадам таштадың, эми 2-чи кадам деген сыяктуу, Анан бизде мындай бир түшүнүк бар да. Сөзсүз түрдө эле биздин балдарыбыз шыктандырууга же мактоого татыш үчүн ойду оңкоруп, тоону томкоруп келиш керек. Жок, балаңыздын кичинекей жеңиштерин, балаңыздын кичинекей эле эмгектерин баса белгилеп, ошол нерсени
байкаганыңызды айтып, ошол нерсени баалап жатканыңызды айтсаңыз, балаңыз эртеси андан да артык кылганга аракет кылат. Балдардын жакшы иштерин байкабай, тек кана жаман иштерин карап, анан жаман жаңылыштыктарын, туура эмес кылып алган бир кадамдарын баса белгилеп, ошол нерсесин көзгө чукуп көргөзүп, орой айтканда, анан көп учурда биз балдарыбызды өнүктүрбөй эле тескерисинче талкалап алышыбыз толук мүмкүн экен. Качан биз балдарыбызды шыктандырууга тойдурганда, алардын чөйчөгү жан дүйнөсүндө шыктандыруу сөздөрүнө толгондо, сиздин балаңыздын жан дүйнөсүндө катылып жаткан таланттары ташкындап, таптакыр башкача өзүнө ишенген, тың, чыйрак бала болот. Шыктандыруу чөйрөсүндө өскөн балдар керек болсо иммунитети бекемирээк болот. Бул изилденген нерсени айтып атам. Алардын өмүрү узун болот. Депрессия кабылбайт андай балдар, жана башка адамдар менен мамиле түзгөнү жеңил мамиле түзөт. Ал эми кечке эле сын, айта берсеңиз, сын чөйрөсүндө өскөн балдар депрессияга 8 эсе көбүрөөк ийкемдүү болушат, мектепте начар окушат, өмүрү кыскарат жана ден соолуктары начар болот. Ошондуктан баягы врачка барганда эч кандай диагноз кое албай, анан аягында сурайт эмеспи? Кандай чөйрөдө чоңоюп атат балаңыз? Атасы барбы, апасы барбы деп. Демек, балага үйдөгү атмосфера ушунчалык таасир этет, биз ойлогондон да көбүрөөк таасир этет. Ошондуктан келиңиздер, биздин үй бүлөдө шыктандыруу атмосферасын түзгөнгө аракет кылалы, урматтуу ата-энелер. Эми суроо туулгандыр. Кантип шыктандырсам болот? Мен бүгүнкү берүүдө шыктандыруу куралы менен кантип колдонсо болот, кыскача көрсөтмө берип кетейин. Эң эле биринчи, балаңызды шыктандырыш үчүн ал эмнени жакшы кылат, байкаңыз. Ар бир баланын жакшы кыла ала турган нерсеси бар. Мисалы, менин кызым тамакты менден өтө даамдуу жасайт. Бул нерсени биз байкап, кызыбызга баса белгилеп айтабызбы? Мисалы, кечинде үйдөн барганда кызыбыз аракет кылып, өспүрүм кыз деп коелу, тамак жасап койду. Биз барып туруп ичкенден кийин эмне кылабыз? Тузу ачуу болуп калыптыр, майлуу болуп калыптыр, же болбосо калемпирин азыраак салып коюптурсуң деп, биз шыктандыргандын ордуна жасалган тамактын кемчиликтерин айтабыз. Ошол себептен бүгүндөн баштап, урматтуу ата-эне, өзүңүздү текшерип көрүңүз. Балаңыздын кылган ишинин жакшы жагын, жетишкендиктерин, эмнени жакшы кылат баса белгилеп айтасызбы? Мына ушул биринчи деңгээли. Башкача айтканда, эгер кыргыз тили менен айта турган болсок, этиш эмне кылат, эмнени жасайт. Ал эми экинчи деңгээли сынаточ деп айтсак болот. Бул балаңыз кандай? Балаңыз эмнеси менен өзгөчө? Балаңыздын кандай таланттары бар? Эмнеси менен сыймыктанасыз? Мисалы, менин балам укмуш сүрөт тартат. Менин балам укмуш ырдайт. Менин балам укмуш элдер менен тил табышып, аябай кишичил же шайыр. Кыскасы, балаңыз кандай деген суроого ойлонуп көрсөңүз, ишенип коюңуз, бул өтө оңой эмес. Бирок отуруп атайын кагаз калемсап алып жазсаңыз, сөз түрдө балаңыздын кандай экенин аныктап чыгасыз дагы. Анан аны өзүңүз үчүн эле жазып албайсыз. Анын кандай экенин балаңызга күн сайын айтканга аракет кыласыз. Сенин тарткан сүрөттөрүң менен мен аябай сыймыктанам. Же болбосо, сен ушунчалык кылдат кыймылдайсың, же сен ушундай тазасың, бөлмөңдү таза кармаганың, өзүңдү таза алып жүргөнүң, дайыма бут кийимиң эшиктен келсең дагы жер басып келбей эле учуп келгендей таптаза болуп турат деп, ушундай ар бир нерсесин баса белгилеп турсаңыз, албетте бул бала андан да таза болгонго аракет кылат. Ошол себептен анан шакалабайбыз, биз көбүнчө башыңа чөп сындырып койбой, минтип калыптырсың. Ой, сен бул эмең менен деп ар кандай мазактоо, шакабалап, ар кандай бир мыскылдап киребиз. Бул дагы баланын жан дүйнөсүн оорутуп коет. Ошондуктан бала менен кадимки эле толук кандуу инсан, сезимдери бар, чечимдерди өзү чыгара турган инсан экенин эске алып баарлашсак. Ошентип, биринчиси балаңыз эмнени жакшы кылат, экинчиси балаңыз кандай, эми үчүнчүсү балаңыздан келечекте кимди көрөсүз? Бир мисал келтирейин. Балдар чогуу ойноп отурушат. Алардын оюнунун тапшырмасы мындай таякчалар бар, бир ээлүү таякчаны столдун үстүнө чачып жиберишет дагы. Анан балдардын тапшырмасы
ошол бири-биринин үстүнө жатып калган таякчаларды акырын алып чыгыш керек да. Алар алып чыгып жатканда башка таякчаларга тийбеш керек. Мисалы ошол жерден баладан эмне талап кылынат? Өтө кылдаттык талап кылынат. Анан ошолордун арасынан бир бала өзгөчө кылдаттык менен ар бир таякчаны алып чыгып, көп таякча чогулту дейли. Демек, ал баланын күчтүү жагы бул өтө кылдат бала. Кылдат балдардан кандай кесиптер жаралат? Жакшы хирургдар чыгат, Керек болсо көрдүңүзбү, балаңыз ойноп жатканда дагы анын күчтүү жагын көрүп туруп, анан балам, сен ушундай кылдаттыгың менен сенден мыкты хирург чыгат. Сен аябай кылдат ойнодуң, азаматсың деп туруп, келечекке карай шыктандыруу. Же болбосо, сиз башыңыз ооруп, жумуштан келип кыйшайып калдыңыз. Анан кичинекей балаңыз кичинекей өзүнүн чапанын алып келип туруп үстүңүзгө жаап атат дейли. Бул канчалык боорукерлик, Ой, кызым, сен ушунчалык боорукерсиң, камкорсуң, сен келечекте аябай жакшы апа болосуң, балдарыңа камкор, боорукер апа болосуң деп, кыскасы балаңыздын күчтүү жагы менен анын келечегин түзүп берүү. Мына ушул 3 нерсени колдонсоңуз, шыктандыруу оңой эле. Эмнени жакшы кылат, балаңыз кандай жана балаңыздан келечекте кандай адамды көрөсүз. Мен ишенип турам, азыр угуп жаткан ар бир ата-энеде мындай суроо туулду да. Эгер биз балдарыбызды кечке эле шыктандыра берсек, ал биздин башыбызга чыгып кетпейби, көп кетпейби деген суроо жаралды да. Ишенип коюңуз. Эч кандай шыктандыруу биздин балдарыбызды көптүрүп жибербейт, жана башыбызга чыгарып жибербейт. Сиз биринчи кылып көрүңүз, эгер алар көп же башыңызга чыгып кетсе, анда жеке мага келсеңиз болот. Балким сиз туура эмес шыктандырган чыгарсыз. Менин баса белгилегим келген нерсе, макул биз шыктандырдык, бирок балдарга кантип алардын туура эмес кылган ишин айтууга болот деген суроо жаралды, туурабы? Анда мен сизге дагы бир сыр менен бөлүшүп кетейин. Бул сен кабар эмес, мен кабар деп аталат. Мисалы, өспүрүм курактагы балабыз бизге коркулдап үнүн бийик чыгарып калды дейли. Эмнегедир эле мурун үнүн бийик көтөрбөгөн балабыз үнүн бийик көтөрүп эшигин тарс жаап кирип кетсе, биздин биринчи реакциябыз кандай болот? Ой, сен мага үнүңдү көтөргүдө ким болуп калдың? Сен мени төрөдүң беле же мен сениби? Сен өзүң кандай адам болуп чоңойдуң деп ар кандай сөздөрдү айтабыз да. Мага деги эле үнүңдү көтөргөнгө акың жок деген сөздөрдү айтабыз. Сен баландай, сен төлөндөй деген сөздөр кетет. Ошонун ордуна сен деп күнөөлөгөндүн ордуна менин атыман, башкача айтканда өзүбүздүн атыбыздан айтсак, балага көбүрөөк таасир этет. Мисалы, качан экөөбүз үндү бийик чыгаруу боюнча таймашып баштаганда, мен аябай капа болом. Мен аябай жүрөгүм катуу ооруйт, мага үнүңдү бийик чыгарып сүйлөп атканда. Дегенде, демек сиз өзүңүздүн ал адамды күнөөлөбөй туруп, өзүңүздүн сезимдериңизди билдирип атасыз. Бул көбүрөөк таасирдүү болот. Же болбосо, сен деги качан үйрөнөсүң ушул нерсени кылганды дегендин ордуна, кел, дагы бир жолу аракет кылып көрөсүңбү? Мен сага жардам берейин, мен биринчи көргөзүп берейин, анан сен кылып көр. Көрдүңүзбү? Сиз дароо жоопкерчиликти өзүңүзгө алыңыз дагы, өзүңүз тараптан айтсаңыз, бул жакшы чыгуу жолу. Дагы бир мисал келтире кетейин. Сен эмне үчүн байкеңдей болуп жоопкерчиликтүү эмессиң, деп салыштырып киребиз. Бул дагы биздин чоң катачылыгыбыз. Эч качан бир балаңызды экинчи балаңызга салыштырбаңыз. Анын ордуна сен сабакка эртең менен кечигип барганыңда, мен өзүмдү жоопкерчиликсиз ата-эне катары сезип, мугалимдин алдында ушунчалык уялып атам. Эртең менен эрте турганга аракет кылчу, ал үчүн кел, кечкисин баарыбыз эрте жатканга аракет кылабыз десек, бул көбүрөөк. Демек, сен деп күнөөлөбөй, менин атыман кабарды жеткирсек, балдарыбыздын жан дүйнөсүн жабыркатып албай, туура багытка салган болобуз. Ошентип бүгүнкү сөзүбүздү аяктады. Эгер сиздин жекече сурооңуз болсо, инста баракчага жазыңыз. Жок, меники таптакыр эле өзүнчө жалгыз отура турган суроо десеңиз, анда төмөнкү экрандагы номерлер боюнча жазылып, телефон чалып жазылсаңыздар болот. Биздерди өзүмдүн жеке кабинетимде кабыл алууга даярмын. Кош келиңиздер, саламатта калыңыздар.